атасын тартқан емедей ай тигенде жарқылдап ауаң бақай барқылдап ошол кезде семетей кең үргенчке баруға ақындың қызы ай жүректің дартынан ақшұм қардың артынан еме шығып баруға шыңғожо толтой өлірдің атаңның көрі дүние есебін мықтап табуға еме шығып баруға қамба қайдан баталып жолдың барын жаталып жолды сұрап алған соң айкөлдің улы ерсемең кебелбеген ернемең тай бурылдай буданға аққулаға тоқылған айкөл манас батырдан мурас қылып қалтырған аққаңқың ерде тоқынып шашпай намаз оқынып алтындан кемер қоршанап ошондо семеңден айдай бетер нур чалып күмүштөн кемер курчанып күндөй бетер нур чалып атага чыккан ак келте айдалыга чак келте айдалыда жарқылдап ошол кезде карасаң уңгусу болот учугуч сырнайзаны колго алып тай бурулдай буданды эми минип алган соң элчиткени жанында алмамбеттин гүл чору 12'de кез экен сол жагында карасаң чубактын улуган чоро сол жагында жүрүп тур ошол кезде семеңдин атасы манас көк жалдын колду чуусун барысы семеңди колдоп алып тур капталына карасаң кара чар сур жолбоз пендеде мындай жан болбоз сол жагына карасаң чулук көсөгө арстан семеңдин сол жагынан чамынып алып кара куш зымырак асмандан бутун салып тур семеңди колдоп алып тур накери бутта чой коюп ошол кезде семеңдин короздой мойнун кой коюп үстү башын карасаң ай тийгенде жаркылдап гүлөнүп 24'te семетей өзүнө өзү сүйдөнүп кан манастан ак олпок денесине чаң олпок кийип алган кез экен ошол кезде семетей күндөп түндөп жол жүрүп ат аябай мол жүрүп аянбастан жол жүрүп нечин тону ашту дейт адыр будур белести семетей ашып келатат жаңырыктын жаргыя жан баспастын чулама жакын күрүп барган соң гүрсүлдөгөн сууларды эчен сууларды аныба кечип өткөндө бөт бел менен
묵사들막 жерменен ушул көзді қарасаң келе жатқан кез екен ирім ойру жолменен өзің көрген жолменен семетей басып келатат адыр буdur белести адыр мойду көк мойнок аны басып алған соң асқа соны аралап нечен белестің аршып алған соң атаңның көрі дүние гүрсілдеген чоң үргенш ошоға жақын барған соң күн кире күн бата күне күн жол жүріп батырдан ұлы семетей ошол жерге жеткенде чоң мазардың белине семетей жетип болгон соң кагалайын чоролор эс алып бир аз барыбыз үлгү кылып албасак канткендең ишиң оңолор деп ошентип үч берен аттан түшүп алды дейт өзүң көргөн буданды асабайлап телеке бир аз жан баштап жатып калганда гүл чоро менен канчоро тайгазалды ашысып каныкей берген кузундан гүл азыктан салышып чайынан чайка ичишип отунан жагып ошондо казанга эртең асышып бир аз өзөк жалгап алышып күн батарда кирерде тайбур менен үч будан эрин алып жайдактап тушамыр салып баймактап үчөө куш уйкуну салды дейт өтүлгүнчө чечип алышып бутту сунуп жатышып чоң уйкуга канышып минтип жатып алганда кудай бетин көргөзбө таң агарып атканда тараза жылдыз батканда бабырган деген байкуш куш балдарын илдеп чуркурап муну ошентип жатканда батырдын улу семетей атасын тарткан эметей чукуранып ойгонуп оң жагына толгонуп эки жаган каранып ачарыз талдай жаланып ошол кезде семеңдин оң көзүнөн от чыгып сол көзүнөн чок чыгып жалы чыгып көзүнөн жалыны чыгып көз сөзүнөн айтып турат мындай деп атаңдын көрү дүнүйө минтип жата бергенде каты күн кокуй болбойтка дүйүп ошентип семетей ордунан туруп алды дейт нарын жакка барганда теректин түбүнөн аккан булак бар экен булакка колун салды дейт колун жууп алды дейт жүзүн сууга малды эме жүзүн жууп алды эме жүзүн жууп болгон соң нары тартып барганда атаңдын көрү дүнүйө койнуна колун салды дейт манас таң калган дүрбүнү койнунан сууруп алды дейт дүрбү жайын карасаң айнеген мыктап келтирген ичи жарак болсун дейт алтын менен жалаткан сырты жарык болсун деп оозуна дүрбүнүн
қауқардан жардырған ошыл келбеті күні аямай қоз болсын деп айнеги жарық болсын деп күйшін күміш менен сырдатқан атаңның көрі дүние қар болды мықтап келтірген қарап атқан кишиге атаңның көрің ойына bir жақсы ойды берділген мына сондай дүлкен бура тартып бураса алтайчылық жолдорду алты қарыш келтірген жетің ирмеп қараса жеті күндік жолдорду жеті арыш бойы келтірген манастан қалған дүлгүнү эми қолға алды дейт бурамасын емерип бурап көзгө жиберип чыгырыгын емерип чындап көзгө жиберип батырдын уулу семетей туш тушка дүрбө салды дейт атаңдын көрү дүнүйө бир кезекте семетей үргөнүштүн боюнан жакшылап тиктеп караса көгөктөн түтүн бөлүнөт ал түтүндү байкаса көгөрүп чатыр көрүнөт биягына имерип жакшылап салып байкаса асмандан түтүн бөлүнөт ылдыйыраак караса арып чатыр көрүнөт ошо чатырды көргөндө семетейдин көңүлү жаман бөлүнөт бер жагынан караса кызыл тазыл кочмашер кыздын эри көрүнөт муну көрүп семетей айран калып таң болуп бул ишке семең таң болуп же ушул чатырды көргөндө эл экенин биле албай эптеп жолго кире албай же жок экенин биле албай же салып жолго кире албай жарагын бойго салынып жаратканга жалынып жакын басып бара албай мындан бара албай антан калып токтолуп түшүн албай семетей башын чайкап ошого аңтан калып турду дейт андан кабар албай же айыл экенин семең биле албай айыл экенин деп десе айылдай болуп көрүнбөйт кан семетей эптесе ошентип жаткан кезинде 12 жашы бар атаңдын гүлү дүнүйө гүлтөн батыр гүл чоро жакын келип кеп айтат кагылайын абаке эмне көрдүң деп айтат бир жердин өзүң кеткеле карап тиктеп турасың бир ушундай иш болуп бир нерсе көрүп алдыңбы оюңду бөлчүң абаке оюңду угалык алдагандай иш болсо чын кожо толтой жөө болсо ошол өңдүдө болсо айкарып найза суналык андан кабар алдыңбы же болбосоң абаке акындын кызың айчүрөк аны көрүп алдыңбы ашык болуп абакең аны көрүп алдыңбы кана абаке чын айтчы деп ошентип турганда ошол кезде семетей айтып турат мындай деп кагылайын гүл чору
무수 turgan dürbünün buramasın imerip burap gülveci verip teti gürgüçtün boyun karasan asmandan tütün bölünöt ağarıp çatır görünöt atağın görüdünügö gökten tütün bölünöt görüp çatır görünöt andan varal albay mintip gönüm bölünöt tüşün albay turramın bir gezekte karasan kızıl tazılık uçmaşır kızdın eri görünöt mından varal albay kağılayın gül çoru ayran bolup tang bolup bugülüşke tangırka özüm turamın kanak kemi çor olur kan baltanın çuvağı çuvak tunuluğan çoru atağın görü varıp kel andan varalıp kel oşondan varalığa tak oşo jerge varruğa sen kandaysın kan çoru diyorşentip semete arkasın gayrılıp karavandı dit kan çorudan jop ütüp kan çorunu karasa kan çoru turup gevayt kanda devaytat kağılayın avake barsa varıp geleyin sözündün eke kılbayın kağılbayın avake eğer bir iki çıngocu tol toycu bulsa kaçırıp girsem mingdemin aykırıp girsem mingdemin abalkim kokus balkim kız bulsa ağaçığım yok ele söz tavalbay buluğup anda balkim ben kan terimde bilbemin ay çürük bolup al kalsa sözgö sınıp kalmayın sözgö çorkak gişelem kağalayın avake menin tilim sen alsan aytkan sözüm hep görsün kağalayın avake alman bettin gül çoru 12'de yaşı var жүрегің оттой жанған улеле ушундай жигит бул эле атаңдын күнү дүнүйө кызга жакын эреле телегеyi тең эле айтышка чечен черлеле жүрөгүндө оту бар көзүндө жанып күйгөн чогу бар сөзүндө шекер бар айла кердин бир эле акылга дыйкан зары күч акылга дыйкан немеле сөздүн айласын таап билүүчү сөзгө чебер немеле айланайын амакет эгер балким жок болсо ага дагы шереле топу жарып баруучу топко кыйын гүл чоро чокту кечип кирүүчү чокко кыйын гүл чоро айкырган калаң жок болсо ага кирип баруучу гүл чоро батыр эреле телегеyi тең эле гүл чоро барсан аваке менин тилим сен алсаң деп ошентип турганда ошол кезде семете айтып сөздү бурганы макул деп бул айтканың акыл деп кагылайын гүл чоро сен кандайсың барууга барсаң эми
барып кел бар басқа сенің шараң жоқ билініп сырың қалдыға айтпасқан емес сөзің бұл жоқ бір сөзім меке қылбастан гүл шоро тұрып барып кел деп ошентіп айтқанда мынанға баралып кел атаңның гүлі дүние мұн ошентіп тұрғанда айтигенде жарқылдап аваң тұрған гүл шоро айтып тұратындай деп бір сөзім меке қылбастан гүл шоро тұрып барып кел деп ошентіп айтқанда мынанға баралып кел атаңның гүлі дүние мұн ошентіп тұрғанда айтигенде жарқылдап аваң тұрған гүл шоро айтып тұратындай деп қағалайын амаке бір өзің сенің сен үшін атауыз айгүл шер үшін артаға қалпақ қырғыз ел үшін барса барып келейін алдынан қабардың алып келейін оқыс бәлкім чүңгін ожо толтой жо болса ай жүректі талашқан мына шундай до болса қашырып кіріп меңдеймін чыңғожо толтой дөнөрдүн терсегинен илемин атаңдын гүлү дүнүйө ал өңдөнгөн жолорго чиемин барсам сызыкта каалайманды мен салап кара түндү саламын кыламын аларга сумда кызыкта эгер балким кыз болсо ай жүрөк жеңем ал болсо ургачуудан уз деген мен келгендерден кеп укканда деп уккам ак уңгандан ай жүрөк атаңдын көрү чоң дүмөк ургачуудан уз деген өзү ак уңгандан кыз экен атаңдын көрү дүнүйө бал шекерден бал тамса уузундагы сөзүң көр кардай аппак бетиң көр аппак карга кан тамса канды көрдөң этиң көр кардай аппак этиң көр өзү ушундай сулуу кыз деп мен уккам барса барып келейин кагылайын абаке менин сенден бир өтүнүп сурар кебим бар эгер макул кеп десең айтканымдың эп десең алдымдагы сур коён кагылайын алдымдағы чоң күрең өзім окок жаны бар атаңдын күлү дүнүйө чоң кожо толтой жол болсо жалгыз бара жатканда отого курчалып өзүм калбайын атаңдын күлү дүнүйө макул десең береки чалгынга минсе чарчабас урукка минсең оорубас алтай минсең арыбас алдыңдағы тайурул абаке тайурул берчи минейин айкашып келген жо болсо татаңдын күлү дүнүйө талкалашып кирейин айза салып мен өзүм атаңдын күлү дүнүйө айкырып жога кирейин жо болоңду жо болсо анданга баралайын атаңдын күлү дүнүйө абакең ага олпок берчи кийейин алыстан келген жо болсо талашып жаткан до болсо айкырып ага кирейин сырнайза берчи алайын ак келте берчи барайын деп ошентип айтканда батырдын улу семетей беремин деп айта албай беремдин көнүн кайтарбай бербеймин деп айта албай күзтүн көнүн кайтарбай ошол кезде карасаң ушу турган бурулду
예명된 başka 시민베겐 살ап жолға кірбеген кечегең бежинге барғанда үй төлбестің чөлінде қабыланмас көк жалшер қалаңғы тайман 주менен ошондо алышып жатқан кезінде алу кеден итменен қаңғаңырбай шерменен салышып жатқан кезінде минген экен ай көлшер ошол кезде семетей минсең эми мингин деп тай бурулдай буданды чорого берип турганы ак олпоктой бул тонду манастан калган тон эле атекем кийген тон эле кийсең эми кийип кел ай көл манас атамдын арбагы сени колдосун бабедин жолуң жолдосын барып кел деп гүл чорого берди дейт ошо көздө гүл чоро атаңның дүние семетейментип турганда кубанып кетти жарк этип муну ошондо барк этип манастан калган ак олпок гүл чороң алып кийди дейт семетейдин тайбурул кагалайын гүл чоро эми минип алганда ошол кезде семетей айтып турат чорого кагалайын гүл чоро тайурул сырын айтайын булгулан менен кушкан куюн менен тушкан кумда тулуп ташты өскөн куюндан бүткөн жаныбар атаңдын көрүү дүнүйө кетмен туяк кең сору өзүң көргөн бурулат кенен жерден буданы бука моюн бурасан будалбастан бута боюң аң келсе будалбастан чураган өңүзгөчө сунду бурулат оздугун тарта бергенде элигип алганда кош колтугуң сурулат абайлаган гүл чоро ала качып кетпесин деп ошентип айтканда алмамбеттин гүл чоро бурулду минди булгунтуп дөңкөң бастырып алыстабыз алганда абасың артта калганда атаңдын өрү гүл чоро алдындагы бурулду бир сынап эми көрмөккө кара жак булдурсун чапса кулак тундурсун оңдоп кармай имерди тоодой болгон бурулда каты күн чороң ошондо томукка салып жиберди томукка камчы тийгенде тоодой болгон тайбурул токтоп эми турабы кудай бетиң көрбөзбө оздугуң гүл чоро кое берген кезинде атырылып жөнөдү кудай бетиң көрбөзбө астындагы тайбурул аркада ярыш келди дейт ошол кезде карасаң өргө тарта бергенде астындагы бурулдун жалы буйругу жайылат тала түзгө келгенде таманы жерге тарсылдап кара боло тоздук көмөкөйдө карсылдап тал жибекте байраган чаткаяга чапкылдап өкүлүн көккө зыргытып күлөктөй болгон туягын кагылайын тайбурул күрүнгөн жерге мылгытып арандай өзүң ачалап кан аралаш ак көбүк ой тобо жол боюна чачалап ыргызтап калган кез экен мына ошондо карасаң атаңдын көрүү дүнүйө так ошентип гүл чоро табыркөчтүн бойуна жете келген кезинде мына ошондо карасаң тайбурулдун оздугун чиренип алып гүл чоро чиренип ошондо үзөңгүнү тепти дейт тизгинин тартып бурулдун токтотуп эми болгондо учуучудай көрүнүп кагылайын тайбурул учкан куш менен жарышып үстүндөгү гүл чоро
тоқтаталбай буруldun оздугу менен алашап оздугун тарталбай калчу немедей тарталбастай гүл чоро кар суу жок белең эми чоронун кар суу толук гүл чоро тайвурулдун тизгенин карыштыра бек кармап тайвурулду тартканда тайвурул эми токтоду муну ошондо гүл чоро атаңдын күрүдүнгө чоң үргөнчтүн боюна жакындап кирип барганда кагылайын гүл чоро жакын кирип барганда жардын башын уратып жакын кирди чуратып кудай бетин көргөзбөң ошондо 12де гүл чоро чоң үргөнчтүн ошондо биринчи гана көрүп турдум үргөнч деген суу экен кудай бетин көргөзбө үстү көбүк буу экен ошол кезде чоң үргөнч ылайлап агып жатыптыр атаңдын көрүдүнүгө имерилип оң агып иледен канча соң агып тегеренип сол агып атаңдын көрүдүнүгө тегеренип бул үргөнч алда канча чоң агып гүлдүр 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 деп гүлдүр өтүп ошондо үйдөй таштын кагызып ылайлап агып жатыптыр түбү менен сал агып тамыры менен бак агып бурулуп аккан жеринен бутактуу талды чоң үргөнч тамыры менен жуулуп агызып жаткан кез экен атаңдын көрүдүнүгө үстү көбүк буу болуп адамдын башы чуулуп жээк жагынан үргөнчкө бир найза салсаң бойлобойт чуңкурунан ал сууга 60 боюң арканды аны салсаң бойлобойт муну ошентип жатыптыр муну көрүп гүл чороң таң калып турганың ушул сууга мен өзүм эми кантип киремин атаңдын көрүдүнүгө кечпей өтсөм үргөнчтөн алда кандай болду деп наркөй жүзүн караса бир кезекте күлүм кан чалганчы кызы бул экен аркөй жүздөн чорону эми көрүп алыптыр чорону көрүп алганда ошол кезде чүрөккө барып кабар салыптыр ошол кезде береки тизеси жерге бүгүлүп чымындай жана чыркырап ай чүрөктүн ордого тезек терген кара кыз эми кирип жүгүрүп айтып турат ошондо кагылайын эжеке 30 келин 30 кыз эки жагыңдан эми көрүнөт үргөнчтүн боюн карасаң үргөнчтүн ары жагында атаңдын көрүдүнүгө тайвурулдай ат минген кыл куйругун чарт түйгөн ошондо бир гана адам көрүнөт муну ошону көргөндө атаңдын көрүдүнүгө тааный албай таң болуп ошого гана көңүлүм бөлүнөт кагылайын эжеке андан кабар ала албай аны таанып тура албай ан таң калып таң болдум мындан кабар ала албай кагылайын эжеке ошо үргөнчкө жакын баралык ошондон кабар алалык деп ошентип береки гүлүмкан менен кара чач атаңдын көрүдүнүгө гүлайым менен кишимжан калыйманы баш болуп ордудон чыкты булактап ак эмчеги кылактап ак тамагы булактап ошол кезде чүрөктүн оң жагынан карасаң 30 кызы бар экен сол жагына карасаң 30 келин бар экен оймогоз бото көз ортосунда чүрө көз
эми чыкты булактап буларды көрүп гүл чөра суудан көчүп талбай кыздарга чоро жете албай эми таанып алганда атаңдын көрү чоронун ичи күйүп чок болуп арткан эми кайрылсам кыздарга шылдың боломбу атаңдын көрү дүнүйө арткан өзүм барганда кан чородон эрдемсип карды откан чородон шердемсип эми ага барганда чорого шылдың боломбу атаңдын көрү дүнүйө так ушундай уят боломбу деп ошентип алганда муну ошентип гүл чоро намыс кылып турду дейт өлсөм дагы кечейин ушул суудан өтпөсөм минген атым тайбурул адам кордор мал эмес үстүмдөгү ак олпок атабыз манастан калган тоно эле катаңдын көрү дүнүйө бул сөзүмдү ким уксун ай караңгы түн уксун ушул суудан өтпөсөм чоролугум жерге кир батыр болбой өлөйүн алмамбеттин гүл чоро суудан коркуп мен турсам гүл чоро болбой өлөйүн туубай тууна чөгөйүн деп ошентип гүл чоро кызды көргөн түйгөнгүр жардын башын уратып сууга кирди чуратып ошол кезде гүл чоро сууга түштү чулп этип бир кезекте гүл чоро кирип барып жоголуп кайра чыгып оңолуп сууга кирген кезинде астындагы тайбурул толуп турган кез экен семиргени сүмбөдөй секиргени бүргөдөй ыргыштап сүзүп ал суудан ыргыштап сүзүп келатат ошол сууга чөкпөгөн кайык беле тайбурул туура сүзүп ыргыган балык беле тайбурул агып жатып ал суудан алдырбай жатып тайбурул суудан чыгып алды дейт жеке жек жетип барганда алтын така күмүш мык төрт аякта жарк этип ошол кезде тайбурул суудан чыкты шарп этип суудан чыгып алганда атаңдын көрү дүнүйө астындагы тайбурул баса түшүп жорголоп тердиктен суусу чорголуп эми басып барганда кыздарга жакын барганда 30 келин 30 кыз ортосунда жүрөгүз алдынан чыкты булактап ак тамагы ылактап жанындагы калыйман кыргыйм үчагым чабел кыздан чыккан сулуу экен калыйман жайын карасаң каппак каргаган тамса канды көрдөй бетиң көр кардай аппак этиң көр калыйман жайын сурасаң ак кошкордой маңкайган көтөшү сонун даңкайган ургачуудан уз экен ай жүрөктүн сиңдиси өзү сулуу кыз экен инжү тиштүү неме экен ошого жакын барганда чаңкылдап туруп калыйман гүл чорого кеп айтат кеп айтканда деп айтат атаңдын көрү дүнүйө жобогону сен өзүң сен кимсиң жолоочу болсоң жолдон чык жолоочу болсоң жортуп чык ураның ким жайың ким ата тегиң дайның ким аты жөнүң ким болот аты жөнүң ким болот кимдин уулусуң деп гүл чорогоң ошондо эми кепти кылганда гүл чоро жооп береби ошол кезде гүл чоро кызды көргөн түйгөнгөр калыйманга барганы эңкейип аттан ошондо конун суула салдык дейт колтук койнунан ошондо калыймандын ошондо гүл чоро койнуна колун салганда ийиктей болгон ак эмчек
қармап тұрып гүл чоро бері сермеп алғанда атаңдың көрі дүние ақ тамаға қылт етіп ақ емчегің ошондо төшінен шықты бұлк етіп гүл чороң ошондо қалимандың емчегін аллақанға салып тұр эми қармап тұрғанда уялғанда өлбөді бұл ішті көргенде андай ай жүректі тұрып кеп айтат атаңның көрі сен өзің тезек терген қыз болса тең түш болып аласың қол тибеген қойнына қолың саласың уяту жоқ емедей емчеген қармап аласың қойнына қолың салғыдай емчеген қармап алғыдай қайдан шыққан емесің атаңның көрі дүние менте берсең сен өзің бір балаға қаласың бияқта қазылған қалың ору бар қайнатып қойған шорым бар жайып қойған тору бар торғаң өзің түшесің деп ошентіп айтқанда гүлчоро тұрып кеп айтқанда деп айтат айланайын жеңеке біздің жайыбызды сұрасаң біздің жерімізді сұрасаң қалдайып жатқан жер талас атабыз айкөл шерманастың баласы атаңдың көрі дүние жез бұқарға бар ер болған телеге тең болған аламдан ашқан шер болған атасың айкөл манастай болған шер болған қан семетей дал өзі семетейдің инесі алмамбеттің баласы гүлчоро деген өзімін ақшұм қардың дартынан айчүрек сенің дартыңан келіп қалған біз өзіміз қағылайын жеңеке атаңдың көрі дүние сен өзің маған ғана жеңе болосың кеңіргенштің бойындан ауа кем тақ ошо жерде жатқан жер ошол мұны ошонун баарысын айтып қана тұрған мен ошол деп ошентип гүлчоро мұны ошентип тұрғанда қолтығынан қалайман қолтығынан алды дейт түшіңіз батыр үйге деп атөргү қылып кетіңіз жездекем семете келген турбайбы деп қуанып қалайман гүлчоронун ошондо аттан түшүрүп эмиң алышты бир жагынан кишимжан сол колтуктан алды дейт муну ошондо каалайман гүлчоронун оң колтугунан алды дейт эми түшүп барганда атаңдын көрү дүнүйө ак чатырды тиктирген ак чатырга барганда 30 келин 30 кыз ортосунда гүлчоро биягында каалайман бир жагында гүлүм хан бияк жактан айчүрөк эмиң олбуй басып барышып ордого жакын киришти ак чатырга киргенде кудай бетин көргөзбө дастаркону даптаяр дастарконду айчүрөк жасатып койгон кез экен дастарконду карасаң нечен түрлүү тамак аш дүрдүнүйө баарысын жайнатып койгон кез экен кантын кардай опуруп минтип койгон кез экен казы карта жал кезип чучук менен баарысын жайнатып койгон кез экен бал ар түркүн балдарды жайнатып койгон кез экен ар түркүндү тамак аш ар түркүндү жер жемиш барын койгон кез экен муну ошондо гүлчоро аю талпак чоң төргө үстүнө барып олтуруп төргө барып гүлчоро эми ошондо балдаш токунуң ошондо гүлчоро отуруп калган кез экен муну ошондо каалайман атаңдын көрү дүнүйө чанастан алып кымыздан ошо турган кесеге гүлчорого кымыздан эми сунду дейт кымыз ичип гүлчоро
ошондо бүтүн чөч арбайып төрдө жатты дардайып гүл чорың ошондо тамашага батыптыр ай жүрөк жеңеси каршында 30 келин 30 кыз 12 жашында бияк жагын карасаң калыма менен кишимжан так ошол экөө каршында тамашага батыптыр Семетейдин унутуп ошондо гүлчүрүң ошентип жатып калыптыр муну мындай таштай салалы ар жагында Семетей ошол Семеңден гана кабар алалы ошол кезде Семетей атаңдын куру дүнүйө бир кезекте карасаң арадан бир күн өтүптүр эртеси күнү болгондо түшкө жакын болгондо атаңдын куру Семетей атаңдын куру береке койнуна колун салды дейт койнундагы дүрбүнү эми колгон алды дейт бурамасын имерип бурап көзгө жиберип үргөнчтү көздөй имерип Семетей карап турганда атаңдын куру Гүлчору барып эле жок болду андан келген кабар жок күтүп атып Семетей шашты сеңеми кеткенде чыдамай кетип Семетей кагылайын канчоро деп бакырып бери кел деп чакырып айланайын канчорум Гүлчорого баралы андан кабар жок болду атаңдын куру дүнүйө Кудай уруп береки чың кожо чолтой дөө болуп атаңдын куру дүнүйө ушул турган чорону жолдон кармап алганбы жол үстүнө сүйрөтүп жидаңгыттарга жарганбы эч болбоду дегенде атаңдын куру дүнүйө башына кок кийгизип торго салып Гүлчорону түбү бекем киргизсиз орго салып чорону эмиминтип салганбы же болбоду дегенде атаңдын куру дүнүйө айткан сөзүң чын болуп акунгандын ай жүрөк так ошонун өзүбү карарган кара көзүбү жеңесине кезигип атаңдын куру Гүлчору тамашага батканба ошолор менен жатканба жырга ойноп атканба атаңдын куру дүнүйө так ошентип жатканба андан кабар алалы ушул турган Гүлчору так ошондой иш болсо унутуп бизде калганба кагалайын канчоро так ошого баралы андан кабар алалы дүбү ошентип Семетей Гүлчоронун чоң күрөң аны минип алды дейт айдаганы береки мойнуна кебес таптырган азейлеп жаптырган 14 будан бар экен ошонун баарысын айдап алып экишер үргөнчтүн боюна эмегинип барганда айткан сөзү чын экен атаңдын куру дүнүйө ар көйүздө байкаса чын кожо толтой дөө эмес чын эле акунгандын кызы экен атаңдын куру дүнүйө муну көрүп Семетей айран калып таң болуп муну ошондо береки сууга кирмек болду эми жардын башын уратып ошол кезде Семетей читкени канчоро 14 будан тулпардын эми сууга күркүрөтүп айдап кирди ошол кезде карасаң Кудай бетин көргөзбө сууга түштү чулп этип сууга сүзүп киргенде Кудай бетин көргөзбө Семетейди баш кылып канчорону баш кылып барысын алгыч агызып алып жөнөдү атаңдын куру дүнүйө тумактай кылып агызып бара жатканда муну ошондо Семетей чылгы ичин өрт жалын көрмөк болду Семетей ажалда мурун моментеп өлмөк болду Семетей кайра келбес капчалда көрмөк болду Семетей ошол кезде береки улам кирип жоголуп кайра чыгып оңолуп чылдыңдап алып бүргүлгөнч Семетейдин ошондо агыза турган болгондо чыгын ачуусу келип Семетей айтып турат мындай деп энекем канекей айткан кебеле айкөлө таң манастын арбагы колдойт деди эле суу атасы Сулайман алдагы колдойт деди эле муну ошонун барысы качан мени колдоду дүбү ошентип тааранып арман кылып турганда Кудай бетин көргөзбө ошол кезде береки кадимкиси түрүдөй айкөл манас баатырдан арбагы көрүнүп калган кезде экен маңдай жагын караса байланган буудай жүздөнүп күлгүн туман көздөнүп кара чаар кабылан капталында чаманап чолок көсөк агарстан айкөлдү жандай салып каманап кагылайын Семетей бир эми бастыр деп
Айкөл Манас батырың чылбырынан алыптыр. Bir жағынан қарасаң, қағылайын құлыным берірек бастыр деп. Ошол кезде береке ай саралаң ат мінген, қыл құйрығын шарт түйген, сары талын сайдырған, талығалы қалған бейжінде, сары алтыннан жасатқан, талы тағы қалған бейжінде, Азиз хандан Алманбет ойулу бері бастыр деп. Семетейдің ошондо тізгінінен алыптыр. Алдағы жетелеп қалған кезде екен, бие bir жақ-жағын қараса, uzun boylu кең дала, арым алман арышер, турасы жон бойы пас, тұлқы бойы қара таш, ашқы қырық қуысырын, өңіз өзі жон сары сұр келген кеше екен, ақбалтағандың чуағы, қырық чороның құрана, мұны ошондың ер чубақ, суыны бүгөй салыптыр. Bir жағынан қарасаң, атқа жеңіл тайға чақ, көкшебі сұндың ат мінген, қыл бұйрығын шарт түйген, аламға жетер чамасы, Манас менен ер сырғақ, ағайынның баласы, қағылайын қансырғақ, инин бері бастыр деп. Мұны ошондо тайтол, ошол кезде береке, ошол кезде семеңден астындағы чоңгүрөңдөй буданын соорусунан ошондо жөлөп қалған кезде екен. Bir жағынан қараса, Ажыбай менен Кыргылчал, қырық чоронун барысы, аларда колдоп алыптыр. Суу отасы Сулайман, сууну бөгөй салыптыр. Мұны ошентип береке арбак колдоп алган соң, ошол кезде Семетей арк өзгө кечип өтүп калыптыр. Алтын така күмүш мүк төрт аякта жарк этип, мұны ошондо Семетей гана суудан чыкты гана шарп этип, тердиктен гана суусу сорголоп атаңдын көрү Семетей. Семетейдин чоң күрөң эми баса түштү жорголоп.